Бишкектеги тарых музейин оңдоо өтө кымбат бааланып, аны жүргүзгөн компаниялар мыйзамсыз тандалган. Мындай билдирүүнү аталган жайда көчмө жыйын өткөргөн парламенттин Ата мекен фракциясынын депутаттары билдирип чыгышты. Бирок бул ишке тиешелүү мамлекеттик мекеме башчылары музейди оңдоо эл аралык стандартка ылайык жүргүзүлгөндүгүн айтышууда. Ал эми мамлекеттик тарых музейине бюджеттен жалпысынан 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Анын 700 миллион сому оңдоп түзөө иштерине, 864 миллион сомдон ашыгы экспонаттарды коюуга, жабдыктарды оңдоого арналган. Бирок бул каражаттар сарымжалсыз жумшалып, андагы эмеректер менен экспонаттар өтө кымбат баада алынган. Мында музейдин киреберишиндеги Барсбек инсталляциясындагы 58 ак мамычанын ар биринин баасы $600 болсо, чет элдик отургучтардын ар бири 100 000 сомду түзгөн. Эми жанагы жыгачтарды көрүп атасыздар. Муну айылдарда уй жылкы тосот. Токойдо кураган эме бекер жатат. Кыргызстандагы мебель ташаган, мебель жасаган фирмаларга айтсаңыз, жөнөкөй сатып берет. Жөнөкөй эле жыгач. Ар бири $600 бир жылкынын баасында. А бул бюджеттин, сиздердин, биздин акчабыз несе. Ушул акчаны бала бакчага, оорукана ремонтко жумшасак болбойт. Көз менен караганда эле жана жыгачтардын $600, жөнөкөй эле столдордон бир 10-15 миң сом, 100 000 сомдон жана таможня өткөн инвойс аркылуу биз көрүп таң калдык да. Эми өзүбүз көрүп атабыз да, жанагы тестте жанагы ат тиштер $600 турса, музейде болсо бир болгон жанагындай жыгач эмелерди коюп, ошолорду дагы $600 жакын акча менен мындайча айтканда жокко чыгарып атат да. Эми бул мындай, бул эми мунун бардыгын жасап аткан жөнөкөй адамдар эмес да. В любой цене товара сидит интеллектуальная часть, исполнение и Музейдин директору Кеңешбек Алмагүчүков Барсбек инсталляциясы интеллектуалдык эмгек экенин айтып, ал конкурстук негизде тандалып алганын билдирди. Мындан тышкары курулуш иштерин көзөмөлдөгөн Курулуш жана архитектура агенттигинин документинин негизинде музейди оңдоо боюнча консультативдик дизайнерлик кызмат көрсөтүүгө эле €394 000 төлөнгөнү белгилүү болду. Ал эми музейдин ичиндеги кафеге эмеректер Германиядан €224 000 алынган. Мындан тышкары жыгачтан жасалган аттын калыбы €14 000 түзгөн. Улуттук тарых музейин оңдоо мындан 2 жыл мурда башталган. Бул боюнча Туркиянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен өкмөт меморандум түзүп, музейди түрк тарап өз каражатына оңдоону мойнуна алган. Анын негизинен эле бюджеттен 1,5 миллиард сом кеткен экен. Ошол эле мезгилде Турциядагы макулдугун берген экен. Ошо көп суроолорду пайда кылды. Бирок өкмөт Туркиянын бекер акчасын чанып, бюджеттен ири каражат сарптаганы, музейди оңдош үчүн анын долбоору иштелип чыкпаганы жана мыйзамга ылайык тендер өткөрүлбөгөнү белгиленүүдө. Жыйынтыгында улуттук тарых музейин оңдоодогу жагдайды иликтөө боюнча башкы прокуратурага тапшырма берилип, улуттук коопсуздук комитети иликтөө баштады. Номер 1 жумуш бул коррупцияга каршы болуш керек да. Элге да бул туура түшүнүп болуп атат. Ошо коррупцияны жоюп, анан дагы жакшы демилге жазады, өзүнчө счет ачуу боюнча. Өзүнчө счет ачып, ошого жактан урдалган акчанын бардыгын барып, ошол жака салынсын, эл көрсүн. Ким урдап атат? Урдаганын бересеси да бар да. Ошолордун баарын ошого чогултуп, тышкы карыздан кутулуп, айлыкты көтөрүп, пенсияны көтөрмөйүнчө элдин ишеничи азыркы бийликке келиш өтө кыйын болуп калды да. Анын үчүн законго өзгөртүү кириш керек. Бирок Грузиянын өскөнү ошондон болду да. Мисалы, жегендер барго, сумманы төлөтүп, экинчи политикага аралашпайсың, кызматка турбайсың деп кой бергенде, баягы көпчүлүгү төлөдү да. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек.